Экинчи бөлүм. Токмоктон таң куланөөк салганда сапар тартып чыгышты. Кара жолду бойлоп айдалып бара жаткан 350 кой 30 уйдун аягынан чыккан чаң буркурайт. Койлордун чуулдап маараганы, уйлардын мөөрөгөнү сары өзөн кең чүй талаасын жаңыртат. Малдын алдында жол баштап баратышкан мырзалар жаркылдап күлүп баратышса, берки мал айдашкан малайлардын кабактары бүркөө. Тилекенин 70-ке чыккан карыган атасы, 4 жаш баласы эч камылгасыз аялынын колунда калып отурат. Ал келгенче карыган абышка кызыл чиедей жаш балдар кантип оокат кылышат. Тилекенин кайгысынан Таабалдынын кайгысы да кем эмес. Анын да карыган энеси Толкун ботодой боздоп калганына 1 жылдан ашты. Энем, бир туугандарым эмне болду деп ал да зарлап баратат. Ырайымсыз ташбоор кишилер бирөөнүн ачкалыгына, тогуна карашмак беле. Анжиянда арзып кетип бара жатышкан эки мырзанын көздөрү көктү карап чалкалашат. Егор Байковдун адамга кылган мамилеси, жана дүйнөгө көз карашы белгилүү. Ал эми таштанбай бирөөнү алдаса алдайт, асты өлүп баратса жан адамга алдатпайт. Ал жедеп алчы тасын жеген, өткөндү өөнөп, кеткендин ыгын таап, бир этегин кесип калган, чолок итке куюшкан таккан, ашкан митайым жеткен куу киши. Эл ага кызыл мурун Таштанбай деп тегинен ат койгон эмес. Анын чайпалтып мингени журго, колуна кондурганы көнөктөй болгон чоң кара куш, башына кийгени суусар тебетей, үзөңгүсүн черене тээп, өзүнөн башканы киши сыңарына көрбөй бой көтөрүп ыңгыранат. Алар жолду бир кыйла арбытышты. Семиз койлор бизди кайда айдатып баратышат? Өз жерибизде деле чөп көп эмес беле? Бизди үйүрүбүздөн эмне үчүн ажыратышат дегенсеп кулакты тундуруп маарашат. Кара эчкиге жан кайгы, касапчыга мал кайгы дегендей малайларга, койлорго, уйларга жан кайгы болуп баратса, теги эки зулумга акча кайгы болуп баратат. Түш ооп, күн бешин болуп калган мезгилде сапарчылар чоң өзөн суусунун боюна жете келишти. Койлор, уйлар мырзалардан алыс артта эле. Егор менен Таштанбай экөө аркырап аккан көк кашка суунун жээгине түшүп эс алмак болушту. Күз болсо да чүй өрөнүндө күн ысык. Дайыма жаз, жай, күз айларында шым кийбей дамбалчан жүргөнгө Таштанбай көнгөн. Кушун жерге кондуруп, боосун дамбалынын бак элегине бекен байлап койду да, өзү чоң сууга кирине баштады. Егор, мен мурда күн эле мончого түшкөмүн, деди да атын тушап коюп өзү ары басып кетти. Егордун чоң кара аты түшкөн ордунан көп оолактабай, тегерени оттоп жүрүп куштун жанына жакындаганда, куш мойнун койкоңдотуп чоочуй баштады. Ал улам жакындаган сайын куш чочуп, мени да жеп жибербегейле дегенсип боюн оолактата баштады. Ат анын жанындагы бир түп чөптү үстүңкү эрди менен кайсап жибергенде, куш көзүн акшыйтып алды да, чыр этип уча бергенде, ат кошкурган бойдон жалп берип үркүп кетти. Куш өйдө көтөрүлгөндө, арт жагындагы чубалжыган ак немени шамал желбирете баштаганда, кушта жан калган жок. Куш токмок тарапты көздөй сызды. Егор, шайтан куштан балды алып качты деп кыйкырганда, Таштанбай чуркап келип, чапанын жылаңа четине жамынып, атына минип куштун артынан «Куш качты!» деп кыйкырып чаап баратты. Куш асмандап, кой айдап келе жаткан Таабалды менен Тилекенин үстүнөн сал кыйчалышыраак көзгө илешпей өттү. Аркасында агарган неме булактап бараткан канаттууга берки экөө айраңтан калышты. Аңгычакты жыгылып, өлөр тирилерин билбей чаап келе жаткан Таштанбайды көрүшкөндө да алар эчтекеге түшүнүшкөн жок. «Куш! Куш! Дамбал ала качты! Куугула!» «Аке, асмандагы канаттууну биз кантип кууп жетебиз?» «Оозуңа таш жашабагыр, тетигинде барып конот! Чүүде! Чүүде!» Таштанбай малдын тушуна жеткен убакта куштун караны көрүнбөй, эчак көздөн кайын болгон. Ал атын кара терге түшүрүп, бир кыйла жерге дейре кууп барды да, таба албай жедеп шайоогондо үмүтүн үзүп айласыздан боздоп кайра келди. «Кармадыңбы?» деп сурады Егор.
Кайдан карматат? Деди үшкүрүп Таштанбай. Кайран кош, анжандагы бир байбаччага же бир соодагерге тартуу кылып көп кездеме алат элем. Колдон чыгып кетти. Таштанбайдын өңү бузулуп саруулады. Атынан түшкөнү жатып кулап кете жаздады. Кайран куштан айрылдым. Аны бирөөдөн 30 кез кездемеге көтөрүп алдым эле. Эми кантем? Кой Таштанбай мырза, капаланба. Кантип капаланбайм? Кушту чоочуткан сиздин ат. Эгер теңдикке көнсөңүз, кездеменин жарымын төлөп бериңиз. Егор Васильевичтин куйкасы курушуп, селттей түштү. Анын ачуусу мурдун учунда эле. Калжыраба, менин атым сенин кушуңа жакын барган жок. Билем мен сени. Сен митаам кызыл мурун Таштанбайсың. Менин коюма кошуп, айдаган 50 коюңду бөлөк бөлүп айда, деп бакылдады. Таштанбай сестене түштү. Сиз ачууланбаңыз төрө. Андан көрө артык баш дамбалыңыз болсо бере туруңуз. Дамбалсыз калдым. Деги эл укпаса экен. Сиз эч кимге айта көрбөңүз, деп жалдырады Таштанбай. Кабарып унчукпай турган Егор Васильевич бырс күлүп башын чайкады да сол колу менен бөйрөгүн таянып, кекирейип туруп минтти. Ушунча жылдан бери соодагер болуп жүрөсүз. Бир жылда анжанга мал айдап 2-3 жолу барып жүрүп, шым сатып кийбегениңиз кандай? Таштанбай анын сөзүн укмаксан болду да, тетири карап кетти эле. Егор ага боору эзилгиче каткырып күлдү. Таштанбай уялганына бир кызарып, бир бозорот. Ал кандай кылар айласын таппай дал болду. Тилеке менен Табалды сууга талкан көлөп жешип, чоң сууну тиктеп олтурушту. Таштанбай аларды караса, анын көзүнө тери шымдарын оодарып, аң тарасынан кийишкен эки малай көрүнгөндө, ушулардан үмүттөнөм деген ой пайда болду. Ал уялганынан бетин сабып, мага чала, мен элге журтка маскара болдум, деп башын муштагылап, мен сараңмын, өз убалым өзүмө, деп дагы өзүн өзү каргады. Какаганга муштаган, өлгөнүн үстүнө көмгөн дегендей, түндө суу болгон көрпөчөсүн Егордун дубалынын кырына кургасын деп жайып коюп, аны жөнөрүндө кашайып унутуп калган. Таштанбайдын жедеп аргасы түгөнгөндө өлөрманын артып жатып, тилекенин теришимин чештирип кийип алып жолго түштү. Калың койлор менен бир короо уйлар анжандагы бычактарын жалмаңдатышкан касапчыларга барып муузаларын кайдан билишсин. Ала тоонун бөкөсүн кыдырып жер жайнаган бойдон баратат. Базарчылар сокулукту ашып суусамырга түшүп, андан ары далай ашууну ашып, таш басып, кырды кыдырып, койлордун, уйлардын илкиген аягы менен жүрүп олтурушуп, 9 күн өтүп 10-чу күнү түш кыйшая берген убакта атактуу Анжан калаасынын карааны алыстан бүлбүлдөп араң көрүнгөндө сүйүнүштү. Узак жол басып келе жаткан койлор менен уйлар ташыркагандарынан араң эле илкип басышат. Жол бою азап тозоктун баарын шорду эки малай тартты. Эки мырза өз кара жандарын араң алып келе жатышат. Анжиандын мал базарына бат эле жетсек дегенде эки көздөрү төрт. Алакандары кычышса, колубузга миңдеген акча түшөт дешип, колдорун өпкүлөп күдүңдөшөт. Чарчаган кой, уй жүрбөй калса эки малайды жекиришет. Күн кечтеди. Базарчылардын Анжиянга жетишерине 10 чакырымдай калганда, булар ал күнү шаарга жете коно алышпагандыктарына көздөр жетти да, жеткен жерге малды түнөтүп алып, эртеси үрүң бараңдан базарга кирүүнү ылайык табышты. Алыстагы калдайган калаанын үстү туман баскан сыяктуу бозомук тартып көрүнсө, андан берки кумсарып жаткан түз мейкиндикте сейрек чыккан тыт жыгачтардын арасы суу көрбөгөн чөлдү эске түшүрөт. Ошо түзгө мал токтоду. Бул жерде ууру каракчылар, алдамчылар көп. Кичине эле көз жазым болсо малды колдон жулат да кетет, деп Таштанбай гүрс-гүрс жөтөлдү да, малды ууруга алдырсаңар, көргө тирүүлөй көмөм, деди. Анын сөзүнө Тилекенин жаны кашая түштү да, тилин тартпай айтыша кетти. Тирүүлөй көмгөндөй, биздин жазыгыбыз кайсы таксыр? Тарт тилиңди. Татпайм, биз кул эмеспиз. Адам бул мага каяш айтат да. Таштанбай кызаңдаганда Тилеке ого бетер күчөдү. Егор дароо жайкап алардын айтышканын басты. Чарчаган мал токтор замат аяк серпишпей жуушашты. Эки мырза тамактанышты да, каш карарып жылдыз толордо уктап калышты.
Тилеке менен Табалды малды тегеренип кайтарып жүрүшөт. Ай караңгы. Сан жеткис жылдыздар бири-бирине көз кысышкандай көгүлтүр асманда жалтылдайт. Айлана мебиреп тынчтыктын учагында магдырайт. Чиркин убакыт аткан оттой учкан куштай сызып өтүүдө. Капа болгон Тилеке төгүн чыккан жок. Табалды анын жанына келип, «Байке, ай качан чыгар экен?» деп сурады. Табылды ай жарыгын таң күтпөйт. Тетиге 2 иттин дартып өтүп турат. Бирок чатак чыгарбайын деп сабыр кылдым, деди да оор күрсүнүп койду. Табалды андан башка сөз сураган жок. Ал короонун өйдө жагын көздөй басты эле, анын көзүнө элес булас бир караан көрүнгөнсүдү. Эңкейип караса, көзүнө кимдир бирөө бортоктоп жылып келе жаткандай көрүндү. Караанды көргөндө жаш неме аптыга түштү. Аңгычакты сойыл анын даалысына жаза тийди. Табалды аны таяк менен тартып жиберип, кыйкырып жиберди эле, кой дыр берип үркөп ар жактан Тилеке чуркап келди. Тигил киши сендиректеп кайра качып бараткан. Анын артынан куушкан жок. Табалдынын башы чала айрылыптыр. Жаза чаап алса керек. Жигиттерге кожоюндары рахмат айтышмак турсун, уктап бараткансыңар го. Кой жоголсо көрсөтөт элек, дешти. Табалды менен Тилеке тилдерин тартышкан жок. Күзгү асман чайыттай ачык. Калаага күн мемиреп соонун тийген. Анжияндын мал базарына демейдегидей эл жык толгон эле. Егор менен Таштанбай үрөң бараңдап базарга жетип үлгүрүшкөн. Касапчылар ириктерди талап жатышат. Базардын жайын менден жакшы билген ким бар? Бизге эч кандай жалдаптардын кереги жок, деп Таштанбай далдалчыларды жанына жакын жолотпой, малды өзү жеке сатып жатат. Жалдаптар ага кекенишип, тиштерин кайрашат. Алар ыгынта бир кокус кылсак деп торуп жүрүшөт. Базардын ичи кымгуут, чак-челекей, башаламан. Базардын четирээк жагында Табалды койлорду акыйып кайтарып турат. Алып сатар соодагерлер Егордун уйларын заматта эле тийгизбей талап кетишип, койлору калды. Улам кой сатылып бүткөндө Таштанбайга кекенип калышкан жалдаптар эбин таап, аны ала салдырып, соодасын түшүрүп, сындырууга аракет кылышты эле, бирок ал даасып калган митаам неме аларга деле жаздырар эмес. Ага кекенишип далдалчылар жедеп туралары түгөнгөндө 4 ууруну курушту. Таштанбай ашкан чөнтөкчүлөргө да жазгыртпай койду. Бул сагызгандан сагыйт экен. Буга башка бир айла табыш керек, дешип өздөрүнчө маслихат кыла башташты. Таштанбай койлорду бирин бирге уруп, жанын сабап сатып жатат. Ал экөө өз койлорунун акчасын өздөрү бөлөк жыйнап жатышат. Кой сатылып калганда Таштанбайдын алкы бузулду да, өз коюм деп буташтырып, Егордун койлорунан экөөн будамайлап сатып, акчасын ала койду. Анын кара санай баштаганын Табалды менен Тилеке билишти. Бирок Егор Таштанбайга кантип жемин жедирсин? Сатылган койлордун эсебин толук алып турган неме Таштанбай дагы ыгы келе түшкөндө аны 2 коюн будамайламак болду эле, Егор аны чап белектен алды. Таштанбай мырза, арамдыктын эмне кереги бар? Сиздин 50 коюңуз эч ак сатылып бүткөн. Сиз мага мындан башка дагы 2 коюн акчасын бериңиз. Хабири жок Таштанбай бир кызарып, бир бозорот. Кеберсиген эрдин тилин соймоңдотуп жалап, шылтоо таба албай мукактанат. Ал жанын сабап Табалдыга жармашты. Ой бала, сен калыстыңды айтчы, деди каргылданган үнү менен. Табалды аны жал тиктеп турду да, аба, сиз коюңузду сатып бүткөнсүз, деди. Ач көз Таштанбай аны жек көрүп калды. Берки Тилекеден суроого батын алган жок. Егор бай, мен сизге кантип кара санайын? Береги жаш шабагыр жаңылып калды окшойт. Койлордун акчасын сиз зордуктап алып койгондо менин соодам жыдып, кедей болуп кетпеймин. Бирок мени тек ак жеринен күйгүзбөңүз. Мага убал. Таштанбай таарынып, Егордун калган 10 коюн соодалап бербей мурчуюп олтуруп алды. Байков анын таарынычын этибарга алган жок. Калган сатылы элек койлорун ал өзү сатты. Таштанбай абдан ыза болду. Бирок ал чыдай алган жок. Кайра кошомат кылып шыйпактап Егордун жанына келип, аркы беркини айтып жалпактай баштаганда, Егор андан жанагы жашырып саткан 2 коюн акчасын карыш чылдырбай кекиртектеп туруп алып койду. Таштанбайдын күйбөгөн жери күл болду.
Егор төрөм, сиз менен биз жакшы санашкан киши элек. Мен малдын баарын сатып бердим. Мени томсортуп куру койбой ширинкана бериңиз. Кандай ширинкана? 10 күндөн бери менин нанымды, майымды, кантымды ичип жегениң эсиңден чыгып кеттиби, а? Деп Егор булкунуп басып кетти эле. Ушуну алдай алмадым деп таштанбай оозун карманып өкүнөт. Мал бүт тыйпыл сатылды. Мырзалардын көөнү жайнаган көп дүкөндөрдү кыдырышып, керектүү буюмдарын алып жүрүшөт. Алардын артынан ээрчип, алгандарын көтөрүп жүрүшкөн Табалды менен Тилекенин дүкөндөрдөгү жайнап турган көп пулдарды жана бөлөк буюмдарды көрүшкөндө атагана теңге болсо алсак дешип суктанышат. Кожоюндар дүкөндөрдү кыдырып жүрүшүп аябай чарчашты. Артыкча Егор акактап араң эле бутун шилтөөгө дарманы келет. Түш ченде Егор чоң стакан аракты көзүн жууп туруп тартып жиберип, ысылыгына май мантуудан 10 чактыны сууганда баштагысынан кубаттанды. Кожоюну 2 жалчысына бирден сатып берди. Шордуулардын алты кош жумурларына жук болмок беле. Базарлап бүткөндөн кийин алар токтошкон сарайларына келишти да, алган буюмдарын куржунга мүшөккө салышып, оозун кулпулап, чыканактарына жазданып, кериле жатып калышты. Эки сараң бирин бири аңдышып бир топ убактыны өткөзүштү. Чай, нан, же ашпоздон пало, манту алып келип бер деп сурашар бекен деп самоорчу алардын жанына улам эле келет. Экөөнүн тең эле курсактары ач, бирок биринен бири кызганышат. Эки бечара иштери кабышып, чайхананын эшигин сактап, кожоюндарыбыз ырайым кылышып, бизге деле шам-шум эткизер бекен дешип эшиктен сагалайт. Алар эмес, коюн кончторун бүт акчага толтуруп алышкан сараңдардын өздөрүнүн көздөрү эчак бозоргон. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, мындай зыкымдарды ким көрүптүр? Жок болсого бир жөн, жандарында миңдеген акча туруп, өздөрүнөн өздөрү аяганы кандай? Мындай кишилер өлүп баратса да жандарынан жарым тыйын чыгарышпасы чын. Чайханага Сейилдикке чай ичүүгө келгендерге чай ташып берип жүргөн кара сур, мурду кырдач, муруту керилип чыгып келе жаткан чарчы бойлуу жигит эки сараңдын жанынан патмуска 3 чайнек чай, 5 нан, өрүк, мейиз, бир чыны алып олтургандардын бирөөнө баратса, Егор ага колун жаңдады эле, ал азыр деп коюп өтүп кете бергенде, Куда кааласа Егор чакырды деп таштанбай өз ичинен кымылдап сүйүнөт. Жанагы чай ташып жүргөн элпек жигит Егордун маңдайына келип, эмне берүүгө буйрасыз деп токтой калып лепилдейт. Чай, нан бер, деди ал. Хоп болот, азиз мехман, деди да ал чуркаган бойдон сураганын жеткирип берүүгө ашыгат. Табалды чайхананын эшигинен башын кылтыйтып чыгарып карап турду эле, Егор аны сөймөй менен чакырды. Араң турган неме кожоюнун жанына чуркап барды эле, аңгычакты чай ташыган жигит анын алдына чай, нан коюп кайта бурула берерде, дагы 2 чайнек чай, 2 нан бер, деп жаңдады Егор. Хоп, таксыр. Тилеке кайда? Ал тигине Егор Васильевич. Аны бер чакырып кой. Жарайт. Табалды Тилекени чакырып кайта келсе, чай, нан алып келип калыптыр. Аны беркилер көрүп кубанышты. Бирок Егор аларга ичүүгө уруксат бере элек. Бир аздан кийин кожоюн малайларына иче бергиле дегенсип жаңдап койду да, өзү чайдан мурун чөнтөгүнөн бир бөтөлкө аракты сууруп чыгып, чыныга аз бөксө куюп тартып жиберип, анан мурдун чүйрүп нандан жыттады. Сүрсүгөн майды алып лапылдатып сугунду. Таштанбай андан дагы эле түңүлбөй, мени чайга чакырат го деген ойдо. Егор Васильевич жай баракат рахаттанып, арактын калганын чыныга толтура куюп кылкылдата жутканда, бүткөн боюнан мончоктоп кара тер куюлду. Ошо жерде бир топ өзбек молдолор чай ичишип, аркы беркини кеп салышып, кажылдашып отурушту эле, алар ал жерден тура качышты да, ар жактан орун алышып, Егорду жаман көргөндөй наалат айтып карашты. Чынында Байков кагазга ороп катып койгон бир кесим куйрукту жеген. Егор эки жагында уй мүйүз тартып, тегерете отурушуп, бир чыны менен кезектеше кыдыртып, чай ичип жаткандарды бир сыйра көз жүгүртүп караса, көзүнө ургаачы аттуудан түк учураган жок. Булардын аялдары барбы, Таштанбай мырза? Булардын аялдары мындай жерге келишкенден уялышат.
Anın üstünde erleri de ruhsat berбейт. Çaydı içip boluşkanda, çay, nan üçün akça төлöөгө келгенде, Yegor Vasilievich özünün içkenine төлödü da, Табалды менен Тилекенин жеген içken nan çay üçün siz төлөйсүз деп Таштанбайга айтты. Тегинин колу калтырап көз алая түштү. Кандайча мен төлөйбүн? Булар сиздин да коюңузду айдап келишпеди беле? Таштанбай төлөбөйм деп жанын сабап, тигини бердим, муну бердим деп жанталашты. Егор аны карыш бастырбай зордоп төлөткөндө, анын күйбөгөн жери күлүп алды. Чай ташыган жигитке тыйынды санап берип жатканда, анын колу калтырап, төрөнү ичинен сөгүп, ичи туз уйгандай ачышты. Эли тыйын бекер чыгым болдум деп ичинен сызды. Ошол түнү Табалды менен Тилеке сарайдагы аттарды кайтарышып таң атырышты да, эртең менен чайканага келишсе, баягы түндө чай ташып жүргөн жигит Табалдыны, Тилекени көрүп, ач шордууларга бороруп, өзүнө деп жыйнаган нанын берди. Бирок кожоюнунан батынып чай бере алган жок. Түндөтөн бери наар алышпай иштери кабышып араң турган экөө тигил мээримдүү малайга ыраазы болуп, каткан нандын сыныктарын жеп жатышса, алардан кайырчылар алакандарын тосуп, берчи деп телмирип сурашат. Беркилер аларга эмнесин беришсин? Кожоюндары жайбаракат чай ичип, чалкая тартып сыртка чыгышканда, тигилер эшиктин алдынан кездеше калышты. Карды ток, кайгысы жок чоң курсактар алардын алы жайын сурашкан жок. Егор Васильевич кардын сылайт. Эртең мененки чай маалында булар чай үчүн тыйын төлөө тууралуу чатакташкан эмес. Ар кимиси өздөрүнчө төлөшкөн. Түшкө чейин базарлаймын. Түштөн кийин кетели, деди Егор. Сиз Ташкент аркылуу кетесиз го? Деп сыртка чыгышканда сурады Таштанбай. Ооба, малайларыма бир ат жетет. Бири чарчаганда бири минип эптеп жетишер. Азыр эки атты сатам, алуучу даяр. Анын сөзүн укканда эки малай шалдая түштү да бирин бири тиктешти. Егор аке, бала чакама каарыган ата энелерге көйнөк көнчөк ала кетемин, мага акча бериңиз, деп сурады Тилеке. Егор аны сүрдүү карап бир топко унчукпай турду да анан ушуга ыраазы бол, деп чөнтөгүнөн 2 теңге сууруп сунду. Тилеке анын зыкым колунан акчаны шып ала койду да, дагы кошо түшүңүз, деп жалдырады. Тарт колуңду. Ушуну бергенге ыраазы болбой, дагы сурайт, деди тигил тиштене. Алар баары катарлаш басып бара жатышканда, Тилеке эрдин кесе тиштеп, башын чайкап, алдыга өтө берип кайрылып токтой калды. Мырза, нечен жылдан бери колуңда иштедим. Таман акы, маңдай теримди бербей жеп келдиң. Башкасын кечтим. 1 жылдык акынды бериңиз, деди сурданып. Мен сага берип эле жүрбөдүм беле. Кой, нысап кыл, деп Егор саал жөнгө келбей оолунганда, Тилеке сөздүн тоготер жерин айтты. Мырза, мен эртеле өлгөн кишимин. Сиз ордуңуздан карыш жылбастан, айына 2 теңгеден 12 айлык акыма чегерип, 24 сом бербейт экенсиз. Азыр сизди жайлап башыма түшкөндү көрөм, деди да кончунан сууруп бычагын ага кезегенде, ордунан бир таман жылбай мүрт кетерине Егор түшүндү да, үн жок сөз жок чөнтөгүнөн акчаны алып Тилекеге сунду да басып кетти. Анын артынан бөжөңдөп бараткан Таштанбайга, биз сиздин койлооду да алыстан айдап келдик эле. Өзү билип жооп айтар десек, деле сөзгө келер эмессиз. 2 сом бериңиз, деди. Таштанбай аны жалт карап, бүтүйгөн көзүн кыбыңдатып бир шылтоо табууга аракеттенчүдөй болуп баратканда, Тилеке, жаныңдан үмүт кылсаң акыбызды бер, деп муштумун түйдү. Таштанбай эрдин бүлкүлдөтүп, тим эле сай сөөгү какшап, амалсыздап айтканын кармата коюп, узап кеткен Егордун артынан жүгүрдү. Егор кайдадыр бир жакка ашыгып баратат. Тилеке дароо кайра сарайды көздөй Табалдыны ээрчитип тез келди да, атка минип жатып, айланайын Табалды. Егор зулуму эми менин түйүмө жетет. Мен качып кетейин. Сен эптеп келерсиң. 2 сомду сен ал. Мен андан мурда оозунуп барып, эч кимге көрүнбөй ата энемди алып Токмоктон башка жакка ооп кетейин. Кош, өлбөсөк көрүшөрбүз, дегенге гана араң үлгүрдү да көздөн кайын болду. Анын мындан башка эч табар айласы калган эмес. Бир аздан соң Табалды сыртка чыкса, Егор бир полицияны ээрчитип жетип келип,
Качкындын жайын угуп темселеп таппай калгандан кийин ал башын мыкчып катуу капаланды. Анын максаты Тилекени түрмөгө каматып эле. Айласы канча, үлгүрө албай аны качырып ийди. Ал жолдон Тилеке качты, ата-энесин карма деп аялына телеграмма берүүнү ойлонду. «Ха бала, сен да менден тыйын үмүттөнүп турасың го?» «Ооба атаке». «Ме, 50 тыйын ал да Таштанбай мырзанын артынан жөө кете бер. Токмокко барганда мен сени жыргатам». «Атаке, 50 тыйын мага эмне болот? Аттарды болсого сатып ийдиңиз. Мен алыста калган Токмокко кантип жетем?» деп таап алды, жалдырады. «Силерге жакшылык жарашпайт. Эмне болсоң ошо ал. Ме, дагы 50 тыйын ал. Эгер буга ыраазы болбосоң, акыңды жеткен жериңден аларсың», деди каарланып Егор. Ал зулум кеткени камына баштады. Таап алды, жанын аябай аксын доолай баштады. «Акымды бериңиз». «Кандай акы? Кийерге кийим, ичерге аш таппай тентип келгениңде баккам. Полицияга айтып түрмөгө каматам». «Кайсы күнөөм үчүн?» «Бас жагыңды иттин уулу». Таштанбай туурадан чыга калып Егорго болуша кетти. «Тилеке колго түшөт. Ал качып кайда бармак эле. Сен ошо 1 сомго ыраазы бол да ал». Таап алды, оорулутунду да аларды акырая тиктеп туруп: «Ушунчалык көп койдун акчасына көзү тойбогон ушул эле алсын. Мен 50 тыйынга ыраазымын», деди. Анын сөзү Егорго тим эле бычактай тийди. Таап алды, ал ырайымсызга катуу айтып, сындырганына ал сараң кайдан түшүнсүн. «Мен сени кайра Токмокко алып кетпейм. Сен Анжиандын көчөсүндө аччылаңач тентип өл». «Ай кара тумшук бала, бирөөнүн элинде бөлөк жерде тентийсиң. Үйүңө жетпей ач бел куу жолдо өлөсүң. Егор атаңдын аягына жыгылып ыйлап кечирим сура», деп Таштанбай аны кыстады эле. Таап алды, көгөрүп такыр болбой койду. «Өлөт, өлөсүң», деди Егор акыраңдап. «Хай, бала да, бала», деп анкоорлонуп күлдү Таштанбай. «Мейли, мындайларга убал жок, өлсүн». «Жок төрө, мен өлбөймүн, күн көрөм», деди таап алды кайраттана. Егор селттей түштү да анан артын кылчайып карабастан көчөнүн берки өйүзүнөн нары жагына чыкты. Таап алды, анын артынан ээрчип бара жатып, ага катарлаша түшкөндө: «Какбаш, сен ушул үчүн элге жек көрүнчүсүң. Мен качан болсо сенден кегимди, өчүмдү албай койбойм». Кожоюндары көчөнүн аркы өйүзү менен төмөн карай кетип бара жатышып, сөөмөйү менен аны көрсөтүп, мазактап бара жатышканын көрүп таап алды. «Силер шашпагыла», деп муштумун кезеп, «Булар адам эмес, жырткыч хайвандар», деген ойго келди. Карыш ажырашкандар кайра көрүшмөк кыйын. Эми бул үйүнө кантип жетет? 3 бөлүм. Кеч күз, боз кыроо. Баг дарактын, жүзүмдөрдүн көк жашыл жалбырактары саргарганы аз келгенсип, анын үстүнө күзгү желге туруштук бере албай, жалбырактары күбөлүп түшө баштаганда, ар кыл жыгачтар шопоюп жылаңач калыптыр. Жыгачтын көркү жалбырак, адамдын көркү чүпүрөк эмеспи? Кала сулуу көркүнөн ажыраган. Коңур салкын желдин ордуна күн чубап өткөн сайын эртелге чыкыроон болуп, муздак жел өкүмсүрөт. Бул кыш түшөрүнө жакын калган белги. Таап алды, кете албай шаарда сандалып калды. Анжиянга адеп келгенде токтошкон кервен сарайды пааналап жүрөт. Ага боорооруп, ар кимден артып калган нандын сыныгын, күкүмүн берип, жашырып багып жүргөн, элге чай ташып берип жүрчү Алимжан деген кедей жигит. Кервен сарайдын ээси анын антип жүргөнүн сезип калып, «Мунун зыяны тиет» деп таап алдыны жолотпой кууду. Ал жанын асыроонун айынан Анжиян элинин түтүнүн түрөө кыдырды. Керелигечке сандалып тилемчилик кылып, сурап алган нанына анын карды чала тоет. Ар кайсы чайканачыларга суу керек болгондо кудуктан 20-30 чака суу тартып жеткирип бергенине араң жарым токо чалат. Ал керелигечке бир сындырым нан үчүн тызылдап чайканадан чайкананы, үйдөн үйдө кыдырып жүрөт да түн киргенде көрүнгөн чайкананы пааналап түнөйт. Таап алдыны мындай оор кайгылуу турмуш мөгдөттү. Анын кийими жыртак, кылычын алып кыйкырып кыш келатат.
Ызгарды суукта калчылдап, көчөдө жүргөн ага бууроруп үйүнө ким киргизет? Жеке эле ал эмес, шаарда кайырчылар жана думана болуп, ак уруп жүргөндөр андан көп. Калааны кайырчылар чегирткедей каптайт. Ушундай жакырчылыкка дуушар болгон элден табалдыга эмне өнөт? Иштейин десе жумуш чыкпайт. Кандай оокат кыларын билбей, анын башы маң. Эптеп элиме кетсем дегенде анын эки көзү төрт. Бирок кантип жетет? Жамбагунун айынан анын кылбаган бир гана иши калды го. Ал уурулук. Хабири бар неме андай жаман ишке кантип барат? Оокатым өтпөсө мейли, анткенден көрө ачкадан өлгөнүм өйдө деген ойдо. Байлардын балдары шайы чапан, намеркен маасы кийип чатырап жүрүшсө, Каратаман батырактын балдары жазга маалкы төлөгөн тайлактай самтырап жүрүшөт. Мана ошентип таап алды чоочун элде бөлөк жерде, туулуп өскөн жеринен, энесинен жана бир туугандарынан ажырап, тентип сандалууда. Өмүр жолу караңгы экенине көзү жеткен жаш муун өмүр сүрүүгө кайрат кылып, бел байлады. Чымчыкта, чымын чиркейде өлгөнчө кыбырап, өз тиричилигин кылары белгилүү эмеспи? Анан таап алды кантип жаш өмүрүнөн үмүт үзсүн. Ал Анжиянга келип, жанын багуунун аракетине киришкен кезде боз кыроо жаңы түштеле. Убакыт кылчайып, бирөөнү кайдан күтсүн, аткан октой, аккан суудай, билинбей кайып өтө берди. Мына эми салам берип жылмайып, ноябрда жылууда. Таабалдынын баш калкалап, жамбагар жайы дарексиз. Кечкирген жерге түнөп, таң заарынан туруп, көчөдөн көчө кыдырып жумуш издеп чалыгат. Ал дайыма таң аткандан келип, бир ашкананын отун жагып жылынып, анын суусун ташып берет. Андан жалдырап жатып, бир деме шамшым этмиш болот. Ал өткөн түнү бузулган, үстү ачык жаман там үйдүн ичине түнөгөн. Ал үшүп, чыдабай бир ашкананы көздөп келсе, тамактары бышкан экен. Эл да опурап топурап келип, манту, пало, лагман жана башка тамактарды алып жей башташты. Таабалды бошогон идиш-аяктарды жыйнап, ашпозчуларга берип, ар ким жебей таштап кеткендерин жыйнап жеп жүрөт. Кай бир ырайымдуулар өзүнөн артканын ага бооруп чакырып берсе, кээ бир ырайымсыз таш боорлор бу тентиген неме мында эмне кылып жүрөт дешкенин укканда анын шагы сынат. Жан ачыйт, жашта болсо кайрат кылат. Ошол күнү эртең менен ашканага шыңга бойлуу, чапжак, көзү бакырайган сакалдуу сары киши келди да, манту алып, өзөрүп калган немедей лакылдатып сууна баштады. Ал киши чоң мантууну лап эттирип суунуп жиберди да, кайра экинчисине камырат. Идиш жыйнап жүргөн таабалды ал кишини таңыркай тиктеп турду эле, берки киши аны сөймөйүн былкылдатып чакырган өңдөндү. Сен эмне мени анча карайсың? Деп ал андан орусча сурады. Таабалды анын суроосуна орусча жооп берсе, тиги киши калган бир мантусун аны көздөй жылдырды. Таабалды бош табактарды жыйнап ашпозчуга жеткирип берип жүрсө, баягы киши аны кайра чакырды. Сен өзбектин баласысыңбы? Жок, мен кыргызмын. Кыргызсыңбы? Орусча тилди кантип үйрөнүп алгансың? Оруста малай жүргөмүн. Ах, шайтан, ошондой да? Ал кожоюнуң кайда? Андан эмне үчүн кетип мында куурап идиш ташып жүрөсүң? Таабалды анын суроосуна дароо жооп бербей мукактанып, өзүнчө бир пас ойлоно калганда, берки киши аны качып жүргөнгө деген ойго кетти. Сен эмне унчукпай калдың? Үн жок, сөз жок, мелтиреп турган таабалды маңдайындагы кебетеси кызык кишини тигиле карап акырын сүйлөдү. Мурдагы кожоюнум Токмок деген шаардан Анжиянга сатканы мал айдап келди эле. Кетеринде мен андан адашып калдым. Балким анын мени таштап кеткиси келгендир, анысын билбейм. Таабалды ал биринчи жолу көргөн чоочун кишиге Байков аксын бербей кордоп таштап кеткенин айтысы келген жок. Ал киши аны аягандай кейиптенди. Бирок анын кандай ой менен чегип сурап жатканын берки жаш неме кайдан билсин? Киши колун ушалап, эгиндеги эки ача сары сакалын сылап, тегерегинде тамак жеп жаткан кишилерди алдыртан бир сыйра карады да, акырын Таабалдынын кулагына бүлкүлдөдү. Эгер мен сени ээрчитсем барар белең? Кишинин сол жаагында буурчактай болгон меңи бар экен.
Bir жерге баш калкалай албай жүргөн таап алды. Барам ооба, мен жумуштан коркпойм, деди. Оббали, азамат экенсиң. Киши ордунан туруп тез таап алдыны далыга каккылап эркелете кетти. Сен эмге какың, иштер ишиң тууралуу үйүмө барганда жай сүйлөшөлүк. Жакшы болот абаке, деп сүйүндү таап алды. Ашкананы таштап мени ээрчип бас, мен сени жыргатам. Ашканадан чыгып баратканда ал артын кылчайып таап алдыга мени артыман ээрчип келе бер, деди да өзү артынан бирөө такымдап кууп келе жаткандай шашып баратып, кээде куркуйган мойнун буруп, келатабы дегенсип карап коюп текилдей берди. Таап алды ага мүчүрүштөп жетпей араң бара жатат. Ал адамдан чыккан илгерки жөөгүлүккө окшогон неме болсо керек, таманы жерге бирде тийсе бирде тийбей таскактайт. Бул жаңы кожоюн болуучу киши жолдо бара жатканда таап алдыга бир ооз бирдеме дебестен чаңы буркураган ийри-уйру көчөлөрдүн биринен бирине түшүп, калаанын эң чет жагын көздөй бет алды. Таап алды ээрчип баратып, бул киши кара мүртөс кырс немеби деген ойдо болду. Жолдо бара жатканда анын бет маңдайынан же туурасынан паранжы жамынган жалгыз жарым аялдар кездеше калса, аларды омуроосу менен жөөлөп кетип, же бетин далдалап алган торун ачып көрүп, ыржактап күлүп тийише кетет. Кокус аялдардын жанында эркектер баратса, колун бооруна алып салам берет. Ага таң кала таап алды анын үйүнө барды. Чудаков өмүр бою чочко сатып жүрүп байыган адам. Ал бөлөк кесипти өлгөндөй жек көрөт. Чудаков ала жаздан тартып 10 чакты тууар мейгилжинди тукумдатып алчу да, күз башынан тартып торопойлорду семиртип, алардын арасынан тандап союп касапчылык кылат. Турмуштун кыстоосуна түшкөн далай жардылар оокаттын айынан жайдыр-кыштыр анан чочколорун багып куурашкан. Чудаковдун төлөгөнү алардын кийген ичкенине жетпеген соң, чыдашпай анын чочколорун бакпай качып кетишкен. Ал далайды мен сени жыргатам деп далыга чаап алдап ezген. Анын сырын билген орус кембагалдар андан зыркырап жаа бою качышчу. Өзбек кедейлери болсого чочкону көргөндө аны кайтармак турсун, төбө чачтары тек туруп жаа бою качары белгилүү го. Чудаковдун балдары жок, куу баш киши. Анын мүнөзү өтө кызык. Бир туруп ким болсо да жалынып жалбарып калса, бир туруп кайра каарланып калат. Адамгерчиликтүү сонун киши сыяктуу ниеттенип келет да, кайра эле каардуу кара өзгөлүгүн көрсөтөт. Таап алды Чудаковдун чочкосун бакканына 3 айдай болду. Адеп келгенде бир эски көйнөк, бир шым берген. Андан башка акысына сокур тыйын төлөй элек. Башында убадалашканда малайга ай сайын 3 сомдон төлөмөккө убада берген. Таап алды андан 3 тыйында ал элек. Өзү билип бир күнү берер деп жүрсө да, кожоюндун деле берейин деген кебетеси жок. Анысы аз келгенсеп, барган сайын күндөн күнгө жок шылтоо таап урушчу болду. Баарыдан мына ушул кордугу таап алдынын жанына батып кетти. Анын кейпи бузулганын таап алды сезди да, андан аксын доолай баштады. Кытмыр куу касапчы таап алдыны дале сүйрөй турган кыялы бар. Чудаков жалдаган кишилеринин акчасын бербей алдарында ар кандай айла таап, түлкүдөй мант бере баштачу эле. Куу каптал, шумчал, таап алдыга да ошо ит адатын кармачудай сыяктанды. Таап алдынын асты үстүнө түшүп, өпкөсүн чаап жалынып жалбырат. Мен өлгөндөн соң дүйнөмдү ээлеп калар артымда бала жок. Байбичем экөөбүз карыдык. Жакшы болсоң баары сеники. Биз сенден акча аямак белек. Бирок акыңды алсаң куру бекер жоготосуң, кейинирээк алгының. Сылап сыйпап жооткоткону менен анын ичи жоо. Таап алды андан ыгын таап, аксын кандайча аларын билбей жүрөт. Ал чочкосун бакпай басып кетсе, мээнети бекер талаага кетери ачык. Күндүр түндүр чочколорду баккан эмгегинин убайын көрбөй калса кыйын да. Жетимдин эмгегин көрүнгөн жей берсе, ал элинин жүзүн кантип көрөт. Бирок мусапыр андан азырынча түңүлө элек. Малай бир күнү Чудаковдон эң акыркы жолу акысын сурады эле, ал каадасынча эртең бүрсүгүнү деп саамыктатты. Таап алды анын ана мына дегенине болбой көшөрүп туруп алганында Чудаков өзүнчө кейип, таап алдыны карап кара күчкө жылмайымыш болуп 3 сомду анын алаканына салды. Мен сени акыңды жебейм дебедим беле?
Чудаков 4 сом эмес 3 сомду табалдыга бергенинде колу калтырап, ичи оорунуп жатып, араңдан зорго амалсыздан гана аны кетирүү үчүн берген эле. Катыны экөө бул акчаны эбин таап, кайра уурдап алмакчы болушту да, күндүр-түндүр ал акчаны кайсы жерине катып жүргөнүн биле алышпай кыйналышты. Алар табалдыны барар жери, батар тоосу жок, каңгып жүргөн селсаяк кайда кетмегеле деп ойлошкон. Чудаков журт куруткан митам, адамгерчиликсиз, абийирсиз, нысап дегенден түк жок экенин билген соң, эсептешкенден кийин бат эле табалды, андан качууга аргасыз болду. Чудаков далайды ак жеринен күйгүзүп, жала жаап сыздаткан болчу. Ал кылыгын табалдыга да көрсөтмөк болгон эле. Бирок үлгүрө албай, оозун карманып, арманда калганына башын муштап боздоду. Ак кар, көк муз, ызгаарды суук. Көп жашаган карылар анжиянга кар мындай калың түшкөн эмес дешет. Каты суукка туруштук бере алышпай тооктор тоңуп, эшиктер кырылды. Бир боо чөптүн наркы асманга чыкты. Куркулдашкан кузгундар менен жылмаңдаган ала каргалардын күнү тууп, тарпка марып, Кудай аларга күтпөгөн жерден берип салды. Калаалыктар жандарын өрөшүп, уйларын, жылкыларын эптеп багып жүрүшөт. Малы жоктордун жандары тынч. Мына ушундай кыйын кезеңде Чудаковдон кеткен соң, табалды жумуш таба албай бир жумадан бери көчөдө каңгып жүрөт. Ар кайсы байлардын дүкөндөрүнүн карын көрөп берсе, алар ак көңүлдөрү кармаганда 5 тыйын беришет. Андан көбүрөөк сураса, ушуну бергенге ыраазы болбой муну көрсөң, деп кубалашат. Селсаяк аргасыз алардын айтканындай кылып, өздөрү билип бергенин албаска чарасы канча. Күнүгө эрте келип, 6 дүкөндүн алдын таза шыпырып коет. Бирок ал Чудаковдун чочкосун куурап багып жүрүп алганына караганда, бул жерден көбүрөөк таап алчу болду. Кээ бир күнү 30-40 тыйынга чейин табылга таап алганында ал абдан сүйүнөт. Оомалу төкмөлү илме кайып ишта. Кайбир күндөрү табалдынын колуна сокур тыйын түшпөй, томсоруп калган убактары да болот. Андай учурларда ал шылкыйып, үйүмө жетерлик жол каражатты кантип табам деп, жылдызы жерге түшүп капаланат. Табалды чайканага жатып жүрдү. Жаткырганы үчүн чайканачы күндө ага суу ташытып алат. Көңүлсүз күндөр зуулдап өтүүдө. Кайгылуу селсаяктын көргөн күнү ушундай. Каңгып жүрүп табалды кокусунан Абдулла дегенге туш келди. Абдулла пияз, сабиз, күрүч, өрүк, мейиз сатуучу киши. Анын аялы болсо уюн саап, айран оютуп сатып, андан түшкөн акчаны эринин тапканына кошпой өзүнчө бөлөк жыйнайт. Алардын айран саттырып, үйүн шыпыртып, уюн бактырып, отун суусун алып жүргөн 17 жашар жалчы баласы бар эле. Акымды аз бересиң деп абдан нааразы болуп, кыштактагы жесир энесине кетип калган. Ал кеткенден кийин Абдулла катыны экөө мүңкүрөп калышкан. Мына алардын таалайына жараша табылды кездешти. Абдулла мурдагы балага айына 5 сом төлөчү. Ал табылды менен сүйлөшкөндө көпкө чейин талашып жатып, акыры ага айына 1 сом 50 тыйын төлөмөккө араңдан зорго кыйылып жатып макул болгон. Табалды анын аялы Инохандын айткандарынын баарын убагында бүтүрүп берет. Табалдынын кызматы жана өзүнүн жүрүш-турушу Абдуллага жана аялы Иноханга абдан жакты. Абдулла катыны экөө акылдашып отурушуп, табалдыга самса бышырып саткыза башташты. Күндө таң заардан туруп келип, андан кийин үй жумуштарын иштеп бүтөр замат самсасын алып базарды көздөй жүгүрөт. Жалгыз түн ичинде гана китеп окууга толук мүмкүндүк болот. Акысын ага убада боюнча кечиктирбей, өз убагында берип турушат. Ал эми таң агаргандан тартып каш карарганга чейин табалдынын бир пас жаны жай алмак кайдан. Бара-бара Абдулла жалчынын күчүнөн дагы көбүрөөк пайдаланууну ойлонду. Өзүнүн дүкөнүнө катарлаш 3 дүкөнгө күн алыстан түнкүсүн күзөтчү болуп иштөөгө буйрду. Дүкөнчүлөрү менен беркиге билгизбей макулдашты. Табалдынын күзөтчү болгон акысына ал дүкөнчүлөрдөн айына 6 сомдон кагып алчу болду. Табалдынын алаканына 6 тыйын түшүрбөйт. Анын бул жоругун бир топко дейре табалды билбей жүрдү эле. Бир күнү кокусунан аны менен кезектешип, дүкөн кайтарган эме, сен кожоюнуңдан 1 сом 50 тыйын алат экенсиң, жана күзөтчү болгондугуң үчүн дагы кошуп 6 теңге аласың дегенде гана билди.
Emne üçün adamды aldayт? Meni baar aldaştı. Mendeylerde aldaşa berebe. Mağa okşoğun tentigen beçarаны aldagandan uyalışsa bola. Murda Yegordu, Чудаковду гана aldamчы, жаман кишилер экен деген ойдо жүргөн болчу. Сүткор Абдулла аны митамдык кылып алдаган соң, байлар, соодагерлер көрүнгөндү аргандай жол менен алдап байышат экен го деген ойго кетти табалды. Адамдан адамдын көңүлү үч көчкөн журттай калса, аны менен бирге жашоо кыйын го. Абдулланын бир тыйынына табалды карасанаган эмес эле, эми анын кылган кылыгы бул болгон соң, андай арамза кишинин колунда жашаганда, анда мусапыр кандай жакшылык көрөт. Ак ниети менен адал иштеп жүргөн табалды андан да үмүтүн үзүп, кетем деп Абдулладан уруксат сурады. Дүйнөкор кишилер бекеринен кепин табылса өлүп берүүдөн да кайра тартпайт эмеспи? Катыны Инохан эко аны колдорунан кантип чыгарышсын? Кетпе, биз сени жыргатабыз. Акыңа мындан ары айына 1 сом 70 тыйын ал, деп ага акирей асылып уйгактай жабышышты. Булар бекер күчкө кызыгышат да. Абдулла канчалык табалдыны алдап сооласа да, андан көңүлү калган неме таптакыр көшөрүп болбой койду. Жалчынын акыркы айынын аксын митам байкабай төлөп койгонуна өкүндү. Ал шумдун жалпак тилине ишенип табалды дагы аз күн жүрсө, аны колунан түбөлүккө чыккыс кылмак. Айлакер кашекчи Абдулла жалчысын колунан чыгарбоого жанын өлгөндөй сабап аракет кылды. Бирок ал митамдан жедеп көңүлү калган табалды таптакыр көшөрүп болбой койгон соң, айлакер куу кашекчи «Сенин бир жумалык акыңы мурда төлөгөм, күнүң бүтмөйчө кое бербейм» деп чатак чыгара баштады. Табалды «Сиз менин акымды жедиңиз» десе, сүткор дароо маселени кабыргасынан коюп, «Сени ыймамдын алдына сүйрөп барып, жонуңдан 100 бала калдырам» деп ого бетер оолукту. Табалдыга кордук көрсөтөрү бышык. Ыймамдар анын колунда. Мына азап. Араң оокат кылып жүргөн шорду байкуш, акидей асылган бул желмооздан канткенде кутулат. Мындай учурда шылтоо таап кутулуу да кыйын. Абдулла аны үйүнө камап алып баятан бери кыйноодо. Абдулла аке, сиз мени ыймамдын алдына айдап барып 100 бала калдырсаңыз, анда ыймамга мен да сиздин шариятты көңүлгө илбей күнөөкөр болгонуңузду айтам, деди табалды андан ийменбей. Абдулла селттей түшүп, таноосун былкылдатып, көзүн чакыраңдатты да өзүнчө күңгүрөнүп туруп, анан «Эй кысталак, сен билген менин кандай айыбым бар эле?» деди табалдыны жутуп жиберчүдөй тиктеп. Жаны кашайып араң турган табалды андан «Кайдан жазгансың?» «Анда сиздин Лейлихонду мага чакыртып алып аны азгырып койгонуңузду мен аялыңызга, ыймамдарга жана баарына жаям». Алар оозгу үйдө кажылдашып жатышты. Абдулла ордунан бүргөдөй секирип туруп эшикти жаба койду да, кайта табалдынын жанына келип, чөнтөгүнөн 1 теңгени алып ага сунуп жатып, «Мен сага тийбейин, сен мага ыраазы бол да кете бер» деп амалсыздан кетүүгө уруксат берип жатканында аялы эшиктен үйгө шып кирип келди. Табалдыны аялына айтып жибербеге эле дегенсеп, анын жаны чыйкылдап шаштысы кете баштады. Аялы табалдыга кетпе деп айтайын деп оозун эптеп келе жатканда, Абдулла анын сөзүнө аралжы боло калды. Табалдыны эшикке ээрчитип чыгып, дагы 20 тыйын берип жатып, «Үкөм, жанагы сөздү эч кимге айтуучу болбо» деп суранды да, өзү артын кылчайып карабастан өңү бузулуп үйүнө кирди. Айлакеч митам Абдулла коңшулаш соодагердин Лейлихон деген ашкан сулуу аялына табалды аркылуу кат берип жүрүп, аны азгырып койгон болчу. Анын аялга жазган каттарынын бири берүүгө шарты келбегендиктен табалды да катылуу эле. Кокус ал кара ниеттигин карматса, жаны кашайган табалды митамдын сырын ачса, эринин көзүнө чөп салып жазгырган аялдын да жана Абдулланын да жүрөгүн соодагер канжар менен чегери айдан ачык эле. Чуунун чыгарын Абдулла дароо сезе койду да, табалдыны кармамак түгүл, кайра андан 2 сааттын ичинде кутулууга шашып, жанын үрөп жиберген себеби ушул. Ызгаардуу кыш чыгып, салам айтып жылмайып, жаркыраган мээримдүү сулуу жаз келди. Кышты кыштай кардын алдында тумчугуп жаткан жерге көк тукобадай кулпунуп көк чыкты.
Жыл сайын сайрандап келишчү келгин куштар эчак келип сайрашып, берекелүү талаада буурусун менен жер чийишип, эгин эгип өмүр сүрүшкөн мээнеткеч дыйкандардын көңүлүн көтөрүштү. Талаа кооз көрккө бөлөнгөн. Калаа болсо баткактын кучагынан кутула албай, белчеден баткакты кургата көр дегенсип, асмандагы ай менен күнгө зарын айткан сыяктуу. Калаадагы усталар байыр алышкан узун көчөдө таңа карап сүргөндөн тартып, Балканын добушу узунду күнү керели кечке өкүм сүрөт. Эл бул көчөгө темирчилердин уюткусу деп тегининен кайдан ат коюшсун. Көрүктүн күркүрөгөнүнөн устанын кулагы тунат. Көмүрдүн арасынан көк жалын алоолоп чыгат. Муруту буурул болуп, чачына ак түшкөн карт уста оттогу кыпкызыл темирди кычкачы менен кыпчып алып, дөшүнүн үстүнө коет да, көрүкчү жаш өспүрүм экөө темирди дөшүгө коюп балканын алдына алганда, темирдин ширеси жалт-жалт этип туш-тушка чачырайт. Кызыган темир сууганда, аны кайта отко салып көрүктү басса, көмүрдүн арасынан чубалжып көк жалын чыгып, улам бара-бара алтындай кызгылтым жалын алоолоп чыга келет. Балканын салмагынан устанын билек тамырлары күүп чыгат. Темир кызарганда ал аны дөшүгө төшөй салып, сомдоого даяр. Көчөдөн бийик эки дөңгөлөктүү арабачан адамдар аркы терки өтсө, же атчан кетип бараткандарды көрө калса, уста да, көрүкчү да ат такалашканы келе жатышкан кишилер болуп жүрбөсүн дешип акмалашат. Көрүнгөн кишилер устакана жакка кайрылбай түз өтө беришсе, үшкүрүп көрүктү күркүрөтүшөт да, көмүрдөн отко таштап коюп, кабагын чытып, кандайдыр муңдуу үнүн чыгарып, ичине сызып кыңылдайт. Оттун табына боргулданып тердегенинде жеңинин учу менен чекесин аарчыйт. «Ха, укем, бас, азыр аттарын такалатканы эл келет», деп ал балкасын дөшүгө жөлөп коюп эки жакка көз чаптырат. Анын көзүнө эч ким көрүнбөсө, башын чайкап, эрдин тиштеп: «Бүгүн атты астакаладык. Кайбир күндөрдө эч ким келбей зарыктырат. Сен таап алды, жаш болсоң да ишке ийкемдүү көрүнөсүң. Аның мага жагат. Усталык жакшы өнөр. Менден муну үйрөнүп алсаң, элиңе аман эсен жеткениңде бул кесибиңди таштаба». «Таштабай калайын, Тажыбай аке. Сиздин колуңузга келгенден бери сизден бул өнөрдү үйрөнүүгө аракетим чоң». «Аббали, аның жакшы, дагы тырыш». Темир кызарганда алардын сөзү токтолот. Балкалардын темирге тийгендеги чакылдаганы устакананын ичин жаңыртат. Тажыбай колунан көөр төгүлгөн атактуу уста. Атчан адамдар келатканда ал берки усталардай соолактык кылып чуркачы эмес. Анын жайын билгендер чакыртпай эле келишип, аттарын такалатып кетишет. Ал кооз билерик, шакек, сөйкө жана бөлөк буюмдарды адам таң калгандай сонун жасайт. Бирок андай кымбат баалуу асыл буюмдарды жасоо алтын, күмүш, асыл таштар чебер устанын колуна кайдан тиймегеле. Тажыбайга байбачалар алтын күмүшүн алып келсе, ал адам карап тургандай сонун жасап берчү. Тажыбай жезден жакшы буюмдарды алтындын буусуна ширетип, элди алдап сатып акча алганды жек көрөт. Элдин көзүн будамайлап алдоо ал үчүн өлүм. Анын айыры бар. Ал адамгерчиликтүү киши. Башын кессе да арамдыкка баспайт. Анын мындай жакшы сапаты таабалдыга белгилүү. Ал таабалдыга узанып жатышканда: «Балам, бирөөгө кастык кылып кара санабай жүр. Ким сага кара санаса, анын учу узарбас», дээр эле. Анын акыл насаатын таабалды көкүрөгүнө бекем түйгөн. Тажыбайдан далай кишилер усталыкка үйрөнгөн. Андан усталыкты үйрөнгөн шакирттери ага өмүрүнчө ыраазычылыгын гана айтышчу. Анын жек көргөнү адамды адам алдагандык. Бул Адилет уста өз кол күчү, акылы менен кара жанын карчуруп, кызыл чиедей 5 баласын багат. Мына так ушундай боорукер, ырайымдуу кишиге таабалды туш келгенден бери карай анын жаны жай алган. Эли журтунан ажырап, азып тозуп жүргөн мусапыр гарыпка Тажыбай акеси айына 4 теңгеден нактай санап берет. Анын көрүк баскан акысына андан арбыныраак берүүгө ал кембагалдын чамасы кайдан жетсин. Май айынын узун күндөрү чубап өтүүдө.
Табалдынын басканы баягы эле көрүк. Колунда балка, күндүн ысыгы куйкалаганы аз келгенсип, көрүк үйлөп тутандырган кызыл чоктун илеби ого бетер кошул ташыл болгондо денеден тер мончоктоп агат. Устаканадагы уста менен анын шакиртинин көрүнүшү күндө ушундай. Бир күнү Тажыбай кайдадыр бир жакка жумуштап барып, кайра келгенинде кабагын карыш салып, кайгырып келди. Анын жылдызы жерге түшүп сабыры сууз. Ал муңайып балкасын колго алып, дөшүсүн таянат. Устанын эмнеге капаланганын табылды биле элек. Ал андан суроодон да ыйба кылды. Бирок анын жүрөгүн өйкөгөн кайгысын билүүгө дилгер. Карт уста жоодураган көзү менен көрүк басып жаткан Табалдыны күңгүрөнүп карап коюп, андан сурады. Табылды укем, сен Токтогул дегенди билчү белең? Анын суроосуна Табалды дароо жооп кайтарган жок да, кичине унчукпай туруп, Тажыбайга кичпейилдик менен акырын «Жогуңуз» деди. Уста каңырыгын түтөтүп, улутунуп алды да термелип терең ойго түштү. Тамылжыган кызыл өңү кубарды эле эстүү киши эмеспи? Анысын өзү сезе койду да сыр билгизбей Табалдыдан сураган адам жөнүндө кеп сала баштады. Табалды укем, албетте мен сенден сураган кишинин жайын биле электигиңчен. Тоо арасындагы Кетмен төбө деген жерди жердеген элде кыргыз менен казака, түгүл өзбек менен тажике атагы чыгып белгилүү болгон Токтогул деген ырчы бар. Токтогул ырдаганда тыңшагандардын бою балкып, моокуму канып, жарпы жазылат. Ал асылдын ырлары адамга акыл. Токтогулдун жылаажындай назик, шаңкылдаган үнүн кимдер жактырбаган? Бейбечаралар зулумдардын таманынын алдында эрксизден эзилип жүргөнүн комузу менен ырдаганда шолоктоп далай ыйлаганбыз. Тажыбай унчукпай, маңдай терин аарчып, көмүрдү кычкачы менен аралаштырды да мурдагы сөзүнүн аягын улады. Табалды анын узун сабактуу кызык кебин тыңшап, эки колу менен тынымсыз көрүк басууда. Ал адамдан чыккан асыл булбул, журттун таламын талашчу эле. Баса бер көрүктү уулум. Ошол таңдайынан чаң чыккан жазы маңдай жалпак тил, нагыз чыныгы ырчы, кедейлердин мүдөөсүн жактап, байманаптарга каяша айтса, зулумдар аны ак падышанын төрөлөрүнө ак жеринен шиберге айдатышыптыр, деп Тажыбай жоолугун алып көз жашын сүрттү. Кайран асылым-ай, ал экөөбүз шилекей алышкан акыреттик дос элек. Анжиянга келген сайын анын ырын угуп жыргап, көксөм сууп жарпым жазылчу эле. Залимдер калктын тоо булбулунда жөн койгон эмес экен. Ал асылым азаптан кутулуп, кайра кайрылып калкын көрөр бекен. Ай, ким билет, буту колуна кишен салып айдашыптыр. Армандуу устанын жаагынан ылдый көз жашы мончоктоп чуурду. Аны көргөндө токтоно албай муңдуу Табалды да шолоктоду. Азабы күчтүү замана, бу кандай кайгылуу доор. Ак падыша бөлөк падышалар менен урушат дешет экен. Айтор ким билет, кандай экенине көз жетпейт. Алык салып жатып, падыша элди жакыр кылып бүттү. Эми калктын аягына чыгып жаны тынбагай эле, деп күрсүнүп Тажыбай узана баштады. Балка темирге тийгенде анын ширеси жылтылдап, туш-тушка чачырагандай, Токтогул жөнүндөгү кайгылуу суук кабар көптөн бери элден элге кыдырып, тоо желиндей тараган. Эл сагынбас эр болбойт, жер сагынбас ат болбойт деген эмеспи? Табалды туулуп өскөн жерин, ак эмчегин аймалап эмген энесин, кара чечекей бир туугандарын сагынып куса болгонун сураба. Канаттуу куштай кайып учуп, кетсем дегенде анын эки көзү төрт. Колунда жоктун жону катууда. Ал туулуп өскөн жер көз жеткис алыста. Түштүктөн түндүккө адам жөө басып жетмек турсун, саякат кылып учкан канаттууларда оңойлук менен жете алышпас. Үйүнө кетүү жөнүндө Табалды таңды кеч ойлоно берип, санаа чегип саргарып да бүттү. Тажыбайдын колуна келгенден бери андан акысына алган акчасынан ичкен жеген тамагынан арттырып эптеп 10 теңге чогултуп алган эле. Ал акыры кандай гана болсо да жылуучулукта кетүүгө бел байлады. Бир күнү алар дүкөндө узанып жатышкан кезде ал Тажыбайга кетиши тууралуу чын сырын айтууга аргасыз болду. Тажыбай эке,
Siz ruhsat berсеңиз мен ушундай жылуучулукта эртерээк элиме кайтсам дедим эле. Анын оюн уккан соң Тажыбай балкасы менен дөшүнө таянып унчукпай мелтирей түштү. Көрүк басып отурган Табалды аны эмне дээр экен дегендей жал тектейт. Унчукпай турган устанын өңү кумсарып, сакал муруту сербейип, кабагы бүркөлө түштү да анан улутунуп күңгүрөндү. Элиме кетем дегениңдин жөнү бар оğlum. Бирок алыстагы жериңе кантип жетер экенсиң? Эптеп жетем да. Ийде. Табалды унчукпады. Уста түпсүз терең ойго чөмүлүп кеткен. Ырайымдуу кишинин дал ошол учурда кейпи башкача көрүндү. Ал же бар, же жок деп жооп кайтарбай кабагын карыш салып түнөрөт. Аны мындай түрүн байкаганда карыптын ою бөлөккө кетип, санаа чекти. Тажыбай өзүнчө күңгүрөнүп койду да, анан тиги көрүк басып жаткан Табалдыны аягандай жалоруй тиктеди. Ысык көл алыс. Кайда? Жердин түбү. Жеткениңче далай азап тартасың го. Ал чала түптөп койгон ак калай чаканы имере карап жатып, атаңдын көрү, ай, жаш кезимде оокаттын айынан мен да пишпекке дейре темтеңдеп баргамын. Кана чырагым, кай жак менен кетсем деген оюң бар? Тоо таянып эл аралап кетсем кантет, Тажыбай аке? Тажыбай желкесин кашып насыбайынан тартты. Албетте, ошенткениң дурус болор эле. Бирок көрбөгөн жол, тааныбаган чочун эл. Анын үстүнө кутурган каракчылар көп дешет. Ач кашкырларда кездешер. Алда эмне болор экенсиң? Деди башы маң болгон Тажыбай. Көптү көргөн карт уста жол сураган Табалдыга акыл таап, кеңеш бере албай санаасы санга бөлүнүүдө. Ал узанып жатып өз ичинен ойлонду. Ушул жолго түшүп кет деп айтайын деген жолунун баары эле анын көзүнө коркунучтуу көрүнөт. Ал жалгыз, ач бел куу жолдо бара жатканда кырчындай жаш бечараны бир таш боор канкор өлтүрүп кетсе, убалы кимге? Мына ушул санаа баятан бери Тажыбайдын жүрөгүн өйкөдү. Балам, сен менин көрүгүмдү басып, балкамды чаптың. Кагылайын чырагым, сен да бир зарлап жүргөн байкуш экенсиң. Сен мени кара тутуп келгенден бери жаманчылыгыңды көрбөдүм. Ак пейилиң менен мага кол кабыш кылдың. Колуман келгенимче сенден аянбай өнөрүмдү үйрөттүм. Мендей карт устадан аздыр көптүр үйрөнгөн кесибиңди таштаба. Өнөрлүү өлбөйт. Кантип таштайын, Тажыбай аке? Эми жол жөнүндө менин кеңешимди ук. Айтыңыз. Ташкент аркылуу кеткениң ылайык болор. Себеби жол боюнда өзбектер бар эмеспи? Арып ачып баратканыңда барып, жай маанingди айтсаң, бир чыны чайын, бир сындырым нандарын кантип беришпесин? Деп Тажыбай бир пас муңайып туруп, чөнтөгүнөн 4 теңге алып Табалдыга берип, ме уулум, мындан көп берүүгө колуман келбеси сага белгилүү. Ушуга ыраазы бол. Мындан ары кандай күнгө туш келериңди маңдайыңда жазылган тагдырың көрсөтөр. Бирок башың түрү суук көргө киргенче талыкпай таалай изде. Балким бактыга кездешип каларсың. Кайыр уулум, ак жолуң ачылсын. 3-бөлүмдүн соңу.